Саламатсыңарбы бөбөктөр? Бүгүн адаттагыдай эле мен силерге жомок окуп бермекчимин. Анда эмесе көк алма аттуу жомокту кунт коюп угуп тургула. Бар экен, жок экен, кайсы бир заманда оорулуу падыша болгон экен. Анын 3 уулу болуптур. Кеселине даба таба албаган падыша бул оору акыры өзүн алып тынарына көзү жетип, мамлекеттин тагдыры менен өзүнүн тактысын уулдарынын кимисине ишенип тапшырарын билбей башы катып, аларды сынап көрмөк болот. Ошентип ал 3 уулун чакырып мындай дейт: балдарым, силер өзүңөр көрүп турасыңар, менин оорум жаман. Ошон үчүн көпкө жашай албайм. Силер үчөөң жер кезип, саякаттап келгиле. Ал жактан кимиңер эң кереметтүү, чанда кездешчү буюм алып келсеңер, ошонуңарга тактымды беремин. Ата, антип жаман сүйлөбөңүз. Сиз дагы көп жашайсыз. Илдетиңизди айыктыруучу дары табылат, деп жиберишти 3 бир тууган жарыша. Андай болсо кам санабай саякатка чыгып, мен талап кылган кереметти алып келгиле. Баргыла, деди падыша 3 уулуна. 3 бир тууган ошол эле күнү жолго чыгып, 1 жыл бою дайынсыз кетишти. Ошентип алар жер кыдырып, эл аралап, атасы талап кылган кереметтүү буюмду издеп жүрүшүп, акыры ал максаттарына жетип, кайра кайткан жолдо капысынан жолугуп калышты. Сен эмне таптың? Деп алар учурашкан соң бири-биринен сурашты. Мен аты жок эле өзү жүргөн арабага ээ болуп, ошону менен келатам, деди улуусу. Падышалык такты мага тийбегенде кимге тиет дегендей мактаныч менен маңдайы жаркып. Мен кай жакты көрүүнү кааласам, ошол жерди көрөмүн. Себеби мен сыйкырдуу күзгү таптым, деди ортончусу. Сыймыктуу түрдө көөдөн көтөрүп, падышалык бийлик өзүмдүкү дегенсип компоюп. Менин жанымда бир эле мына бу көк алма бар, деди 3 бир туугандын кенжеси койнуна бет арчыга ороп жаткан алманы көрсөзгөндө, эки агасы күлүп, иштеринен анын эч нерсе таппаганына сүйүнүштү. Кана, биздин үйдө эмне болуп жатат болду экен? Деп мактанмакчы болгон ортончусу баарын көргөзгөн сыйкырлуу күзгүсүн карап кыйкырып жиберди. Бир туугандарым, атабыздын оорусу күчөп, өлүм алдында экен, шашылалы. Эки бир тууган да сыйкыртуу күзгүдөн атасынын төшөктө өң алеттен кете кумсарып жатканын көрүп, чочуп кетишти. Түшкүлө, атсыз эле жүргөн арабага. Муну менен атабызга бир заматта эле жетип барабыз, деди аңгыча бир туугандардын улуусу, кереметтүү арабасын туура тартып. Айткандай эле алар бир аздан кийин атасынын кашында турушту. Балдарым, үлгүрүп келип калганыңар рас болду. Мен бул дүйнө менен коштошкону жатам, деди атасы аларды көрүп. Ата, мен сиздин тапшырмаңызды аткарып, сыйкырдуу күзгү алып келдим. Аны менен сиз каалаган жериңизди көрсөңүз болот, деди ортончу уулу. Жакшы, дегени менен атасы керемет күзгүнү караганга шай келбеди. Ата, мен сиздин тапшырмаңызды аткарып, аты жок эле өзү жүргөн араба алып келдим. Түшүп көрүңүз, деди улуу уулу. Атасы азыр үзүлүп кетсе, падышалык тактыга ээ болбой калганына кайгырып. Бирок падышанын арабага түшмөк тургай, колун өйдө көтөргөнгө дарманы жок болчу. Антсе да ал кичүү уулу эмне менен келгенин билгиси келип, суроолуу карады. Кенже уул чөнтөгүнөн алиге алмасын алып чыгып келатканда, эки агасы жарыша кыйкырып жиберишти. Ата, мунун көк алмасын эмне кыласыз? Биздин сыйкырдуу күзгүбүз менен арабабыз болбосо, ал сизди тирүү көрүүгө үлгүрмөк эмес. Андан көрө кимибиздин буюмубуз керемет болсо, ошонубузга падышалык тактыны ыйгарып үлгүрүңүз. Кенже уул эки агасы бул сөздөрдү айтып бүткүчө эле алманы майдалап кесип атасынын жанына чөгөлөй калды. Бул алманын бар экенин билип, бир жол бою издеп, акыры таап келдим. Бул алма бардык дарттардын дабасы. Тезирээк жеп жибериңиз. Мага сиздин тактыңыз эмес, өзүңүз керексиз. Аны байкемдердин бирөөсүнө калыстык менен ыйгарыңыз, деди.
Бала айткандай эле алманы жеген падыша бир аздан кийин өзүнө келип, көп өтпөй эле бутуна туруп кетти. Мындан улам тактысын уулдарына өткөрүп берүү маселеси да өзүнөн өзү артка жылды. Ал эми силер балдар, падыша тактысын кайсы уулуна өткөрүп берип жатканын түшүнсөңөр керек, Ооба, албетте, падыша тактысын эң кенже уулуна өткөрүп берди. Балдар, бүгүнкү жомок силерге жакты деген ишеничтемин. Бүгүнкү жомогубуз соңуна чыкты. Эмки жомоктон жолугушканча сак саламатта болгула. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган жомок окуу сабагы.